жаратканчын угарым, шүгүр жалгыз сурарым. Саламатсызбы Тилек мырза. Бүгүн сиз менен биз исламда адеп ахлак жана инсандык сапаттар боюнча сүйлөшөлү деп чечтик. Биринчи суроом мындай болсун: ислам дининде жакшы адеп ахлак кандай сапаттар менен мүнөздөлөт? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алкыш жана мактап жаткан Аллах Таала болгон болсун. Жана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болгон болсун. Ислам динибизде адеп ахлак өтө чоң, жогорку деңгээлде турат да. Анткени пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам мен адеп ахлактын туу чокусун толуктаганы келдим деп айткан да. Адеп ахлакты толуктаганы келдим деген. Аллах Таала Куранда болсо пайгамбарыбызды сен өтө улуу, өтө бир олуттуу чоң болгон адеп ахлакка жеттиң деген да. Демек пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды биз мусулмандар канчалык ээрчишибиз керек? Ээрчи турган болсок, демек пайгамбарыбыздын адеп ахлагына басым жасаш керек деген сөз турат да. Алла Таала пайгамбарыбыздын адеп ахлагын карап мактадыбы? Демек Алланын мактоосун, Алланын ыраазысына жетиш үчүн адам баласы мусулман адеп ахлакка басым жасаш керек деген орун турат да. Ошол себептен адеп ахлак ислам динибизде жогорку деңгээлде. Кала берсе адам баласы ички дүйнөсүн оңдош керек деген сөз ошол ички адеп ахлагын тургузуш керек деген маанини берип калган да. Сиз айтып кетпеңизби, ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол адеп ахлактын эң жогорку үлгүсүн көрсөткөнү келдим деп ал ошол адеп ахлак тууралуу кандай мындай осуяттары барбы калтырган, кандай болуш керек, жүрүм турум дегендер? Пайгамбарыбыздан адамдар сурап калышты, сахабалар. О Аллахтын элчиси, бейишке алып бара турган бир жакшы бир амал сунуштаңызчы дегенде пайгамбарыбыз көп хадистеринде мусулмандардын бейишке кире турганы бул кимдин адеп ахлагы жакшы болсо деп айткан жери бар да. Же башка бир хадистеринде кимдин ыйманы толук десе, кимдин адеп ахлагы толук болсо деп айткан. Анын эми адеп ахлак эмне дегенде пайгамбарыбыз ошону эми чечмелеп ар бир өзүнүн сахабасына пайгамбарыбыз адеп ахлактын кайсыл жерин оңдош керек, кайсыл жагына басым жасаш керек, ошону көргөзүп кеткен. Мисалы үчүн бир хадистеринде ачууланба деп айткан. Көп ачууланба деп. Башка бир хадистерде өзүнүн сахабаларына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тилиңди тый деп айткан. Башка бир жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жөнөкөй бол деп айткан. Демек пайгамбарыбыз ошол ар бир адамдын өзүнүн кайсыл кулук мүнөзүн оңдош керек эле, кайсыл адеп ахлагын оңдош керек, ошого жараша пайгамбарыбыз хадистеринде ачыктап айтып кете берген да. Ошон үчүн айтылынат, мисалы үчүн адам баласы күнү түнү кошумча намаздар менен 5 малдан сырткары кошумча намаздар менен жете албаган соопко адеп ахлак менен жетип барат дейт да. Мисалы үчүн адеп ахлагы эмне десе, ошол кечиримдүү болуу адеп ахлак дейт. Жөнөкөй болуу адеп ахлак, текебер болбош адеп ахлак, адамдарга берешен болуу адеп ахлак, жанагындай ачууну жута билүү адеп ахлак, кайгырбай көңүлдү ачып жүрүү адеп ахлак, жана башка ушул сыпаттардын баардыгын кошкондо адеп ахлак болот экен дагы. Ушул нерсени адам баласынын жашоосунда күнүгө керек болот экен. Демек күнүгө ушул нерсеге басым жасаган адам жанагынтип намаз окуп түнү бою тахажжуд окугандын соонан жетип ылдам барат дейт да. Бул эми намаз түндө тахажжуд окуп нафилдерди кылба деген сөз эмес. Болгону ушул нерсе менен жетип баруу жеңил жана ылдам дейт да. Алланын ыраазычылыгына. Ошон үчүн алымдар айтат, бир бар пенде менен Аллахтын, Кудайдын ортосундагы аласа береси бар дейт. Мисалы үчүн намаз окуш керек, орозо кармаш керек, зекет, ажылык бериш керек. Бул Кудай менен пенденин ортосунда алака. Бир бар ошол пенде менен Кудайдын жараткан макулуктар менен болгон алака дейт да. Ал мисалы үчүн жаныбарлар менен, жаныбар дегенде айбанаттар менен, экинчиси тууган тушкан ата эне, бала чака, үй бүлөсү менен, анан үчүнчүсү өзү менен дейт да. Ушул үчөө менен кандай мамиледе болуш керек, ошол адеп ахлак дейт да. Ошол негизи азыркы заманда мисалы деген биз көрүп атабыз, бул ар кандай жанагындай коучтор деп, насаатчылар деп чыгып атпайбы? Алардын үндөгөнүнө караганда биринчи ошол адам эң биринчи өзүн өзү сыйлаш керек, адамга
башка бир адам кандай мамиле кылса ошондой кылыш керек деген бир нерселер үйрөтүлүп атат да. Бул канчалык деңгээлде туура жана ошол эми биз коомдо жашап аткандан кийин ар кандай адамдар бар да. Анан дайыма эле мүмкүн жакшы кыла берсең ал жактан жакшы жооп болбосо кандай кылыш керек деген да суроолор туулат да. Азыркы учурда биздин кыргыз коомчулугу намаз окугандар, динге практикалап аткандар жана ошондой эле мусулманмын деп бирок динди жашоосун алып келе электер деле кайсыл тарабы болбосун бардыгы тең ички дүйнөдөгү кризиске жетип калды да. Ичиндеги руханий бир жаратылууга, руханий бир жаркыраак бир нурга, бир ушундай бир жаңыланууну күтүп турган учурдагы мезгили да. Ошол учурда руханий караңгычылык болуп турган учурда, руханий караңгычылык дегенден ички дүйнөнү тазалоо, кулук мүнөз, адеп, ахлак деп атпайбызбы? Ошондой келген учурда жанагы психологдор, коучтар келип, аларга ошол керектүү маалыматты айтып баштагандагысы да. Анткени баягы намаз окуп баштады, көп жылдан бери орозо кармайт, көп жылдан бери мечитке барат, жолук кет, намаз окуп, же болбосо көп жылдан бери бизнесте жүрөт, баары жакшы. Бирок ошол дагы деле ички дүйнөсү жарды болуп турган учурларда ошолордун сөзүн угуп, анан баягы курсактары тоюп калган сыяктуу болуп атат да. Бирок курсакты тойгузуу, жан дүйнөнү тойгузуу бул бир. Экинчиси ага кандай адал кирип атабы, же арам тамак кирип атабы дегендей, ошол психологдордон уккан сөз адал болуп атабы, же арам болуп атабы аны анализдеш керек да. Психологдордукун эгер карай турган болсок, алар эмнени айтышат? Алар ошол сен бул жашоодо эч кимге эч нерсе карыз эмессиң, эч кимге эч нерсе милдет эмессиң. Сен ошол өзүңдү өнүктүрүү жолуна түшүшүң керек. Сен ошол өзүңдүн денеңди, ички дүйнөңдү тазалаш менен биргеликте сен ошол өзүң үчүн жашашың керек. Бул нерсе сенин жашооңо келип аткан кыйынчылыктар эми убактылуу өтүп кетет деп, эми кайсы бир деңгээлде ошол проблеманы бир кулактан киргизип, экинчи кулактан чыгарууну үйрөткөн болсо, бирок алардын зыяны Кудай менен болгон байланышты үзүп коет да. Сен өзүң жалгызсың, өзүң гана кыла аласың, сен эч кимге эч нерсе милдеттүү эмессиң деп, ошол кайсы бир пайданы айтам деп, анын аркасына бир 10-дун 9-ун зыянын алып келип коюшу мүмкүн да. Бул нерсени ислам толуктап берет, анткени биздин ислам 3 негизден турат да. Биринчиси ыймандан турат. Ыйман деген эмне? Кантип Кудайды тааныш керек, пайгамбарларды кантип тааныш керек, өлгөндөн кийин тирилүү кандай болот, тагдыры кандай болот, жана ошондой эле Кудайдын периштелери кандай, ушул 6 негизге сен жакшы туура ишенишиң керек. Ишенип бүттүңбү? Анан исламдын экинчи категориясы бар. Кайсы? Эми 5 мал намазыңды окуп бер, орозоңду кармап бер, бай болсоң зекетиңди бер, ажылыгың бар. Бул ибадат. Биринчиси ишеним болсо, экинчиси сыйынуу ибадат. Анан үчүнчүсү бар. Эми сен Кудайдын алдында ички дүйнөң менен, чыныгы адеп ахлагың менен, жана айткандай, Кудай менен сенин ортоңдогу адеп ахлак түздө. Экинчиси сени менен адам баласы жандыктарымдын ортосундагы адеп ахлакты түздө, ички дүйнөңдү алып кет деген бар да. Биз ошол ушу 2 стадияда жүрөбүз дагы, ушул 3-чү стадияны исламдан издебестен башка жактан издеп атабыз да. Ошол себептен көптөгөн үй бүлөлөр психологдорго барып, коучторго барып, аялдар ажырашып кеткендер бар, мисалы үчүн ата-энесин карабай кеткендер бар да. Эгерде сенин ушул бардык ислам түшүнүктөрү сенде туура болсо, негиз жакшы болсо, алардын пайдасын алып зыян таштап койсоң болот. Бирок биз аны угуп талдаганга дагы көп адамдар мүмкүнчүлүгү жетпегендиктен зыянын алып коюшу толук ыктымал болуп атат да. Демек баягы исламдагы эки нерсени толук аткарып, толук эмес болсо дагы, анан үчүнчүсүнө мындай кандайдыр бир деңгээлде түшүнүк деңгээлдер жетпей турган учур экен да. Негизи ушундай жагдайдан да чыгуунун жолдору психолог, коучтордон тышкарыда мындай адам өзүнө өзү кантип жардам берип, жана ошол өзүнүн инсандык сапаттарын өнүктүрүүгө, адеп ахлагын оңдоого кандай жардам берсе болот да? Өзүнө өзү. Адам өзүнө өзү ички дүйнөсүнүн адеп ахлагын оңдоого адам баласы эң биринчиден ошол биздин ислам тарыхтарыбызда ошол адам баласын оңдоп берген заманбап сөз менен айтканда коучтар болгон да. Ал ошол оолия аалымдар болгон. Алар ошол өзүлөрү кантип оңолуп чоңоюп өскөн, кантип нафсилерин тарбиялаган, анан алар башкаларды тарбиялап турган да. Мисалы үчүн биздин ислам тарыхында эле, кыргыздын тарыхын алалы, Калыгул оолия. Бул ошол психолог, коуч мисалы үчүн. Ал өзү ошол деңгээлге жеткен да.
ал нафсин тарбиялап ички адеп аклагын түздөгөндүктөн ал ормонханды тарбиялап атат, уруулардын башын бириктирип атат, кыргыздардын башын бириктирип бир хан шайлап берип атат. Биздин жет акелердин баардыгы ошол психолог коучтор да, дин менен негизинде салт санааны бириктирип кыргыздын баардыгын ошол адеп акылакка түптөп берип атат. Эмнеге биздин мурунку ата бабаларыбыз адеп акылактуу болгон? Эмнеге алар Куран хадисти макалга айландырып сүйлөгөн? Анткени алардын үстүнөн көзөмөлдөп тарбиялап турган олий аалымдар болгон да. Биз азыр ошондой адамдарыбыз жок. Ар кимге барып чуркап билгенибизди кылып аткан учурубуз да. Ошол учурда ошол билимдүү, илимдүү аалымдардан, мисалы үчүн өтүп кеткен Чубак ажы, устатыбыз Алла райымын алган болсун, Максат ажы болобу, ушундай чоң олий аалымдарга барып, алардан биз ошол өзүбүздүн нафсибизди кантип тарбиялаш керек, тапшырмаларды алып, ошол негизинде биз эмне кылыш керек, оңолушубуз керек. Бул өзү эреже ошондой. Пайгамбарыбыз деле өзүнүн сахабаларын бир ооз менен тарбиялаган эмес да. Ар бирөөсүнүн жеке ички дүйнөсүн көрүп туруп, карап туруп сен көп сүйлөбө деп койгон. Анткени анын ар жагын билген, бул көп сүйлөйт экен, ошол себептен көп күнөөгө батып, бирөөгө аны айткан эмес. Ага карап туруп айткан, сен түндө көбүрөөк намаз окусаңчы деп эле койгон да. Бирөөгө карап сен эмне деген, орозо кармасаңчы, күнөөгө күндүз деген. Эмнеге? Анткени ал ашказаны аркылуу адеп аклагы бузулуп аткан да. Ошого үстүдөн бирөө керек болот да. Ошого калыбыл олиялар мисалы үчүн, алар жанагы адам баласынын ички дүйнөсүн карап туруп тарбиялап турган да. Ошого ошондой адамдарды деге биз тапкан болсок, ошолордон сөзсүз түрдө тапшырмаларды алып, кандай кылабыз, эмне кылабыз, мен кайсыл нерселерди кылышым керек деш керек болот. Андай киши жок болгон болсо, адам баласы анда өзүн анализдеш керек да. Менин кайсыл сыпаттарым жакшы, адеп акылактарым, кайсынысы начар. Эми начарларын тапты да, мисалы үчүн, могу адеп акылагым начар. Эми ушул адеп акылакка мен кантип жакшы кылышым керек? Жакшы кылышым керек дегенде эми ошого машыгыш керек. Мисалы үчүн, мен баардык сыпаттарым жакшы экен, бирок кечире албайм. Жаман адеп акылакта. Кечире албайм, берешен эмесмин, дабаланча тапты. Эми ошол 3 сыпатымды таптымбы, тапкандайын ошону оңдошум керек да. Кечире албайм деш үчүн өткөн сабактарда айтып кеткендей, кечиримдүүлүккө басым жасаш керек эми. Билип алдың да кайсыл ооруларынчы. Жөн эле элди ээрчип эле кете бербеш керек да. Анткени ар бир адамдын даамы, вкусу башка. Ар ким өзүнүн оорусун айыктырып жүрөт. Бирөө мисалы ашказаның ооруп атса, башың ооруп, доктурга барып алып, сен ашказан ооруган дарысын ичип кетпейсиң да. Ошол сыяктуу өзүңдүн ооруңду дайындап ал. Эми ошондо аалымдар жок экен. Ошону дайындап алып туруп, ошого басым жасап, ошого басымдай турган китептерди окуу, сабактарды ук, анан практика жүзүндө кечиримдүү болгонду үйрөн дейт. Кечиримдүү болгонду үйрөн дегенде калптан болсо дагы, жөн болсо дагы кечире бер дейт да. Ошого басым жасай бер, башында оор болот, аягында барып сен жөн эле кечиримдүү болуп каласың дейт. Машыкпасаң, ооруңду билбесең, кайдагы сага адеп акылак деген сөз да.